Мен Абдилазизова Борулкан Абдижалиловна Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укукту өкүлүнүн документтик камсыздоо жана коомчулук бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенемин. Ашим Жакупбектин Теңири Манас китебинен мага чейинки окуган мамлекеттик кызматкердин окуган үзүндүсүнөн кийинки үзүндүсүн окуп берейин. Чыйыр бий демекчи Эне Сайда 40 куру кыргыз бар, типтүү эл. Ала Тоого көчүп конуп барып, жайлап кыштап, ысыгынан жадаганда кайра көчүп келип, бир үйдүн улуусу Ала Тоодо болсо, кичүүсү Эне Сайдан орун алып, укумдан тукумуланып келаткан өтмө кабат бир эл. Бул элдин башын кармаган чыйыр бий азыр бир топ жашка барып калгандыр. Акбалда өзү бала кезинде атасын ээрчи келип, бир көргөнү бар. Эртеде Ороздуу Баатыр Эне Сайда туруп калган бир учурунда анда улуусу Жакып 9да чыйыр бийдин 7 жашар кызына куда түшүп, сөкө салганына 1000 ак буту, 1000 ак марал, 900 күлүк ат айдап берип, Эне Сайдан таласка чейин даң болгон. Акбалда атасын ээрчип ошондо кошо жүргөн. Чыйыр бирдин кызы Шакан болуучу. 5 жыл өткөрүп, Жакып 14кө, Шахан 12ге жеткенде Ороздуу Баатыр уулу Жакыпты 9 ай чыйыр бийдин колуна күйөөлөтүп, анан кийинки жайда келинин таласка көчүрүп кеткен. Таластын эли алыстан даңкып, угуп жүргөн чыйыр бийди көп айтып, чыйыр бийдин кызы Шахан атын жоготуп, чыйырдынын кызы аты алып кеткени ошондон. Шахан келин чыйырды келин болуп барганына жыл айланбай Ороздуу Баатыр көз жумду. Эне Сайдан бери эл чакырып, ага аш берер малга жеткирбей, Алооке заманы кууруп жиберди. 3 жылдай Алоокенин көз кору болуп жүрүп, акыры айдалып кетип көргөн күн мына. Эки ортодогу катташ үзүлгөнүнө ошентип бир топ жыл болуп кетти. Үзүлгөндү кайра улоого Акбалданын келатмагы да